Алгоритм боюнча аудиторияны кантип тандайбыз? Азыркы учурда алгоритм аудиторияны нейросет инструменти менен тандап берип жатат. Демек, биздин продуктка кызыккан гана кардарларды алып келип берип жатат. Эми караңыздар. Алгоритм боюнча аудиторияны тандоодо интерестерди тандабайбыз. Интерестерди мисалы мурдагыдай өтө көп тандабайбыз. Эгерде кажет болот атса, 2 интерестен ашпайбыз кыздар. Жана кызыгууларды жана описаниеде ачкыч сөздөрдү жазабыз. Мисалы биз текст жазганда ошол жакта жазган тексттерибиздин арасындагы сөздөрдү дагы алып туруп, ошону дагы жаңы аудитория алып келүүдө колдонот кыздар. Лал аудиторияны колдонуп баштайбыз. Бул похожая аудитория, лал аудитория, именно ушул аудитория бизге мыкты результаттарды берет кыздар. Жылуу аудиторияны ушул берет. Негизги эреже аудиторияны кең тандайбыз. Эң жакшы өлчөмү 2-3 миллион. Кең аудитория азыр эң эффективдүү модель болуп эсептелинет кыздар. Широкий аудиторияга кетиребиз, узкий аудиторияга колдонбойбуз. Узкий аудитория дегенибиз бир канча интерестер менен тандалган аудиторияны эмне дейбиз? Узкий аудитория дейбиз. Параметрлери кандай? Жашы 23-50 жашта, мисалы Казакстанда же Кыргызстандан болушу мүмкүн. Кызыгуусу минималдуу кызыгуулары бар. Мисалы азыр сиз Google'га, Instagram'га, YouTube'га, поисковикке мисалы эмне деп жазышыңыз мүмкүн. Эмне алгыңыз келсе, мисалы алтын алгыңыз келсе, алтын деп жазасыз. И моментально сизде бир канча мүнөттөн кийин уже алтындардын рекламасы чыгып баштайт да. Мына ушинтип иштейт азыркы учурда алгоритм кыздар. Эми бардык нерсе креативке жараша болот кыздар. Креативдеги сөздөр, баннердеги сөздөр, тексттеги сөздөрдүн бардыгын айкалыштырып отуруп сиздерге аудиторияны алып келип берет кыздар. Азыр кызыгуу мурдагыдай эле эмес. Азыр адам мисалы 5-6 мүнөт же 1-2 саат мурун башка нерсени издеши мүмкүн. Бир канча убакыттан кийин башка нерсени издеши мүмкүн да. Инстаграмдан эле бир убакытта сизге гүл керек болушу мүмкүн, бир канча убакыттан кийин сумка, ар кандай нерселерди издешиңиз мүмкүн, тамак аштарды заказ беришиңиз мүмкүн. И сизге ылайыктуу, сиз кызыккан нерсени гана алгоритм азыркы учурда сиздин алдыңызга алып чыгат кыздар. Ошентип эле сиздин рекламаңызга дагы ошондой аудиторияны алып келет. Lookalike аудиторияны тандаганда 1%, 5% кылып тандаган жакшы. Эми бул кайсы булактардан алат десеңиздер, мисалы сиздердин баракчаңыздарга дагы окшош аудиторияны чакыруу үчүн реклама кетирсе болот. Ал жерде эмне сатып алгандар бар, баракчага киргендер, жазылгандар, катталгандар бар. Ошого окшош сиздердин кардарыңыздарды, сиздерден сатып алган аудиторияны тартып келип берет. Азыр алгоритмге жеңил багыт бериш керек. 2-3 кызыгуу тандоо керек. Алгоритмге бир аз багыт бересиз, бирок толук анын жумушун чектебейсиз кыздар. Анын өзүн иштөөсүнө мүмкүнчүлүк бересиздер. Ката ыкма 10-15 кызыгууларды тандоо, тар аудиторияны тандоо, анан жана детальный таргетингди колдонуу бул азыр эскирген модель кыздар.